Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз сиздер менен жалпы PISA жөнүндө маалымат алабыз. Сиздер менен тааныша кетсем, мен Доранова Мукадас. Биз сиздер менен төмөнкү суроолорго жооп алууга бүгүнкү таанышууда көңүл буруп кетсек. Эмне үчүн PISA, эмне үчүн илимий билим жана табигый илимдер боюнча мугалимдер даярдоо эмне үчүн жүргүзүлөт? Демек, биринчи сурообуз бул эмне үчүн PISA дегенге биз төмөндөгүдөй жооп бере алабыз. PISA бул 15 жаштагы окуучулардын белгилүү бир компетенцияларды көрсөтүү үчүн өз билимдерин колдонуу жөндөмүнүн эл аралык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун эталону болуп саналат. Негизги жыйынтык окуучулардын илимий билимди жана маалыматты интерактивдүү колдонуу жөндөмүн баалоо болуп саналат. Илимге тиешелүү маселелер менен алектенүү жана негизделген чечимдерди кабыл алуу үчүн ой жүгүрткөн жаран катары илимий идеялар менен иштөө. Бул бардык окуучуларга илимий билим берүүнүн негизги максаты. Анда PISAнын жүрүү шарттарын сиздер көрүп турган схема аркылуу биз билип алууга болот. Эл аралык окуучуларды баалоо боюнча экономикалык кызматташтык өнүктүрүү уюмунун программасы негизинде бул качан жүргүзүлөт? Ар бир 3 жылда. Бул баалоого канча жаш курактагы окуучулар катыша алышат? Деген суроого биз 15 жаштагы окуучулар. Ал эми PISA эмне дегенге бул компетенттүүлүктүн белгилүү бир топтомун көрсөтүү үчүн өз билимин колдонуу мүмкүнчүлүгүн баалоо деп айта алабыз. Билим берүүнү реформалоонун күчтүү куралы жана ар кайсы өлкөлөрдөгү окуу натыйжаларынын сапатын, адилеттүүлүгүн жана натыйжалуулугун өлчөө үчүн дүйнөлүк алдыңкы эталон болуп саналат. Анда биз бул баалоого катышуу үчүн табият илимдерин окутууда компетенттүү окуучуларды даярдап берүүбүз зарыл. Табигый билим ар бир жаш адамдын билими үчүн маанилүү. Табият илими мектеп программасынын милдеттүү бөлүгү болуп саналат. Эми биз сиздер менен эмне үчүн табигый илим деген суроого жооп издесек, анда жаштарды илимий билимге маалымдуу, сынчыл ой колдонуучу болууга тарбиялоо. Ар бир адам жашоосунда керек боло турган компетенцияларды калыптандыруу болуп саналат. Илимий билимди мүнөзүн түшүнүү. Демек, биз илим эмнени түшүндүрөт жана илимий билимдүү адам кандай сапаттарга ээ болорун карап көрөлү. Илим бул чыныгы дүйнөнүн моделдерин жараткан, далилдерге негизделген тармак. Ал табигый системалардын себептердин, тартиптин жана ырааттуулуктун болушун божомолдойт. Илимий билим белгиленген процедуралар жана сынчыл талкуулар аркылуу калыптанат. Илимий билим ишенимдүү бышык жана жаңы маалыматтар негизинде өзгөрүүгө ачык. Ушул түшүнүктөр жол көрсөткүч катары сабактарда колдонулса, себеби азыр замандын көйгөйлөрүн чечүү жолдору бир гана илимий билим болууда. Окуучуларыбыздын өз билимдерин курал катары колдонууга үйрөтүү. Анда бизде төмөндөгүдөй суроо жаралат. Илимий билимдүү адам кандай деген суроо. Жогорку деңгээлдеги табигый илимий сапаттуулукка ээ болгон адам негиздүү иш-аракеттер үчүн туруктуулук жана технологиялар жөнүндө аргументтелген талкууларга катыша алат. Демек, PISAга окуучуларды катыштыруу аркылуу биз канчалык деңгээлде натыйжалуу ийгиликке жетише алгандыгыбызды баалап алсак болгудай. PISAга такай катышкан жана ийгиликтерди көрсөткөн мамлекеттердин айтуусуна көңүл бөлсөк, биз PISA рейтингинин артынан жүрбөйбүз. Биз сапаттуу мугалимдердин коомун субструктурасын түзүүгө өзгөчө басым жасайбыз. Жана студенттерге сапаттуу билим берүү максатында эмне кылып жатканыбызды өлчөө үчүн PISAны эл аралык эталон катары колдонобуз. Биз да PISAга катышууну илимий билимди өлчөө эталону катары кабыл алууну сунуштайт элем. PISAга катышкан окуучулар 3 негизги багыт боюнча өз жөндөмдүүлүктөрүн баалай алышат. Мында экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюму тарабынан жалпы упайлык система аркылуу жүргүзүлөт. Азыркы сиздер көрүп турган таблицада акыркы 2022 жылда болуп өткөн PISAдагы кээ бирки мамлекеттердин көрсөткүчтөрү берилген. Мында 3 багыт же 3 функционалдуу сапаттуулуктардын упай аркылуу көрсөткүчтөрүн көрүп жатабыз. Алар математикалык сапаттуулук, табигый илимий сапаттуулук жана окуу сапаттуулугу. Бул боюнча өз жөндөмдүүлүктөрүн сынай алышат.
PISA окуучулар алган билимдерин жаңы контексттерде канчалык колдоно аларын изилдейт. Демек, Marshall Cavendish ассоциациясынын PISA катышкан мамлекеттерге бирдей жана жалпы өздөрүнүн түзгөн программасын тартуулайт. Азыркы слайдда сиздер PISA 2025 компетенцияларын өнүктүрүүгө Marshall Cavendish ассоциациясынын мамилеси кандай экендигин көрүп жатасыздар. Бул жерде PISA 2025 компетенцияларын курууга болгон мамилесинин 3 багыты. Бул биринчи багыт сурамжылоого негизделген окуу аркылуу алынган билим. Экинчи багыт илимий процесстин көндүмдөрү аркылуу жогорулатылган компетенциялар. Үчүнчү багытыбыз ар кандай деңгээлдеги практикалык суроолорду колдонуу менен PISA компетенцияларын калыптандыруу аркылуу жүргүзүлөөрүн көрүп жатасыздар. Мындан сиздер кээ бирки мамлекеттердин өздөрүнүн табигый илимдер боюнча окуу планын моделин иштеп чыгаргандарын көрүп жатасыздар. Сиздер көрүп жаткан моделде колдонмо илимдин контекстиндеги көндүмдөр жана процесстер көрсөтүлгөн. Эгерде сабак процессинде иштелип чыккан план толугу менен максатына жетсе, окуучулар PISA илимий компетенцияларына ээ болушту деген пикирлер пайда болот. Бул кандай компетенциялар? Бул кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү, илимий изилдөө долбоорун иштеп чыгуу, баалоо жана илимий маалыматтар менен далилдерди сын көз менен чечмелөө жана изилдөө, баалоо жана чечим кабыл алуу менен иш-аракеттер үчүн илимий маалыматты колдонуу. Биз төмөндөгү компетенциялардын ар бирине токтолуп кетсек, биринчи компетенциябыз бул кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү. Мында табигый жана технологиялык кубулуштардын бир катар түшүндүрмөлөрүн таануу, куруу, колдонуу жана баалоо болуп эсептелинет. Айрым өлкөлөрдө жөө жүргүнчүлөр түнкүсүн сыртка чыкканда кийимдерине же баштыктарына чагылдыруучу ленталар тагышат. Эмне үчүн жөө жүргүнчүлөр бул чагылдыруучу ленталарды колдонушат деп ойлойсуздар деген суроого биз кубулушту илимий жактан кантип түшүндүрүү боюнча көрсөткөн мисал катары көрсөтө алабыз. Илимий изилдөө долбоорун иштеп чыгуу, баалоо жана илимий маалыматтар менен далилдерди сын көз менен чечмелөө. Мында суроолорду илимий жактан иликтөөнүн жана илимий далилдерди сын көз менен чечмелөөнүн жана баалоонун жолдорун баалоо. Илимий изилдөө үчүн маалыматтарды кантип түзүү жана баалоо керектигин көрсөткөн мисал болуп саналат. Чечимдерди жана аракеттерди кабыл алуу үчүн илимий маалыматты изилдөө, баалоо жана колдонуу илим тармагында белгилүү бир глобалдык, жергиликтүү же жеке тема боюнча илимий маалыматтарды алуу, анын негиздүүлүгүн, мүмкүн болуучу кемчилдиктерин дана жеке жана коомдук чечимдерди кабыл алуу үчүн себептерин баалоо, илимий маалыматты кантип изилдөө, баалоо жана колдонууну көрсөткөн мисал. PISA 2025 илимди баалоо системасын көрүп турасыздар. Мында контексттер билим жана илимий иденттүүлүктөр аркылуу окуучунун аткарган иш-аракетине көз каранды. Ушул иш-аракеттерди аткарууда окуучуда илимий компетенциялар калыптанат. Бул компетенциялар калыптанышына сиздер көрүп турган факторлордун да мааниси чоң. Бул кайсы факторлор экен? Бул биринчи билим. Билим бул мазмундук, процедуралык жана эпистемикалык болуп бөлүнүп кетет. Экинчи контекст инсандык, жергиликтүү, улуттук жана глобалдык болуп бөлүнөт. Ал эми илимий иденттүүлүк бул түшүнүктөр экологиялык маалымдуулук, коомго кам көрүү жана ушундай иденттүүлүктөр кирип кетет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.